Бүгүн эртең менен Суперинфо гезитинин жетекчиси экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу Суперинфодон маалымдашты. Гезит жетекчилигин Финполицияга чакырууга ММКларды колдоо борборунун сайтына 2012-жылы жайгаштырылып, ошол боюнча жаңыланбай калып калган жаңылыш маалымат негиз болгону айтылды. Эске салсак, Суперинфо жетекчисин буга чейин 14 мартта Финполго чакырган. Бул тууралуу маалымат тараткан мекеме Суперинфону суралган документтерди бербей, кызматташуудан баш тартып жатат деп айыптаган. Муну гезиттин редакциясы жана ээси Кылыч Султан четке кагып, гезитти тартып алуу же оозун жабуу аракети деп сыпаттоодо. Ушул тапта коомчулук жана жарандык активисттер Суперинфону колдоо максатында Финполициянын алдына чогулушту. Ал эми гезиттин директору Шаиста Шатманова мекеменин имаратына суракка кирип кеткен. Токмок шаарындагы массалык мушташтан бир адам каза болуп, дагы бир адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан маалымдашты. Окуя кечээ түнү жүз берген. Түнкү саат 3-тө Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам иликтөө тобу барып, Азиат түспөлүндөгү адам бычактан каза болгондугун аныкташкан. Кийин каза болгон адам 30 жаштагы жергиликтүү кеңештен депутат экендиги белгилүү болду. Шектелип 24 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Белгилей кетсек, Токмок шаарында Космос кинотеатрынын жанында бир нече адамдын арасында мушташ чыккан. Жыйынтыгында 2 адам бычакталган. Бирөө каза болуп, экинчиси азыр ооруканада. Окуя боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүштүк иштер уланууда деп айтылат маалыматта. Бүгүн Бишкектеги көп кабаттуу үйлөргө жана мекемелерге жылуулук берүү токтотулушу мүмкүн. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда, маселени мэрия бүгүн отурумга чогулуп карайт. Мекемеден айтылгандай, аба ырайы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болбосо, жылуулук берүү токтотулат. Айрым шаардыктар батирлерде ысык болуп жатканын социалдык тармактарга жазып, мэриядан жылуулук берүүнү токтотууну суранышууда. Ушул тапта Бишкекте күн 16-18 градуска чейин жылуу болуп жатат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги март айында аба ырайы климаттык нормадан жылуураак болорун билдирген. Быйылкы кышкы мезгилдеги жылуулук өткөн жылдын октябрь айында бериле баштаган.